балалык кезде ачыгын айтканда бир аз тентегирээк элем. Бир аз эмес эле жакшыраак эле тентек элем. Көп мектепте окудум. Өзү чоңойгонум Ошто чоңойгом. Ош шаарында төрөлүп, Ошто чоңоюп. Кичинекей айыл деп коебузбу? Ата тегим Өзгөндө, Саламалек деген жерден. Анан ХБК деген райондо ошол жерде чоңоюп, ошол жерде окуп, 5 класска чейин 27 школа деген мектепте окудум. Ал жерден себепке байланыштуу айдалдым. Тентектенсиң. Ооба. Директордун баласын башын жарып коюп айдалып кеткен болсом керек. Андан кийин ошол эле ХБКда Барпы деген мектеп бар. Барпыда окудум. Барпыда дагы окуп бир аз тентек кылдым. Ал тентектин айынан ал маалда Ош, Каракол, Ысык-Көл. Мен тай жагым көлдөн, апам Ысык-Көлдөн да. Анан ошо Барпыдан айдалгандан кийин апам мени үйдөгүлөр Ысык-Көлгө анда самолет учат эле. Анан самолет менен учуруп, көлгө кетирип, көлдө тайкелерим, тайэжелеримдин колунда чоңойдум. Ал жакта көп мектепте окудум Ысык-Көлдө. Андан кийин келип, Ошто Келокородок жакта 40 жылдык деген мектеп бар. Акыры ошол мектепти окудайым баягы ачыгын айтыш керек. Азыр балдарым деле сурап калат да. Ата, сиз кандай окуйт элесиз десем, балаңа мен жаман окуучумун деп элең. Анан ачыгын айтканда орточо эле окуучумун. Көбүрөөк спорт жак менен болгон үчүн мектепте баягы футбол жакшы ойнойт элем. Анан ошо футболдун айынан неме кылып, жакшы көрөт элем мектепте. Спорт жак менен жүрөт элем. Көбүнчө ошо спортко басым жасайт элем. Бир туугандарыңыз, ата-энеңиз тууралуу дагы айтып берсеңиз. Ата-энем бар. Бир туугандарым, 4 тууганмын. 4 уулбуз, эң кичүүсүмүн. Үйдө эң кичүүсүмүн. Чоң байкем Бишкекте жашайт, 2 байкем бул жакта, 3-өбүз Оштобуз. Бардыгы үй бүлөлүү, бала чакалуу. Ошол. Кандай үй бүлөдө чоңойдуңуз? Мен таксисттин баласымын. Азыр деле атам такси кылат. Убагында ошол атам такси кылып жүрүп, бизди Москвич анда Москвич бар да, Москвич менен такси кылып бизди багып окуттуп, чокутту. Азыр деле атам такси кылат. Азыр көчөдө баягы өзүмдүн досторум, жакындарым көрүп айта берет. Дос, Аяш атам, эмнеге такси кылдырасың? Эми жакшы эле жашап калдың го, тиричилигиң жакшы эле болуп калды го. Такси кылдырбай эле койбойсуңбу деген сөздөрдү көп угам. Анан аларга бир жакшы эле сөз менен жооп берем. Бул атам эми жаш өтүп калды. Өзүнүн хоббиси, өзү ошол такси менен иш кылып баштаган. Такси менен да иш кылам деп. Эми атага кантип айтасың? Такси кылба деп кантип айтасың? Айтып көрдүм бир-эки. Такси кылбай эле коюңуз. Анан баягы жаш өтүп калган адам үйдө отурса ооруп калат экен. Ар нерсе болуп, бир жери ооруп, ашказан ооруп, же тиягы ооруп, бияк бир нерсе болуп, тиягы ооруп дейсиз кара. Анан ошентип калат экен. Анан такси кылат азыр деле. Мен эч качан уялбайм. Мен бирөөлөр менин атам прокурор, менин атам мындай, менин атам тиякта деп мактанса, мен наоборот сыймыктануу менен айтам, таксисттин баласымын деп эле. Көп интервьюга деле ушинтип эле айтам, таксисттин баласымын деп. Апам үйдө домохозяйка. Ата-энемдин айтышы боюнча аябай. Көп эле айтат, мен кантип эле деп. Азыр мен балдарыма айтсам, ишенбейт да. Мурун мен деле ишенбечүмүн да, анан убакыт өткөндө чын эле экен деп талкан жеп калган учурлар болгон экен. Чында атам менен апам бир жылдары бир кичине банкрот болуп калып, анан катуу кыйынчылыктарда жүрүп калдык бардыгыбыз эле. Ошо кыйынчылык болсо деле атабыз, ата-энебиз неме кылбады, мындай кыйынчылыкты көртүрбөгөн аракет кылды. Эми бирок эркек баласың да. Үйдө атаңдын, апаңдын акчасын
жеп içe берсең да болбойт. Акыры көчөгө чыгып иштеш керек болуп калып, аябай көп жерде иштедим. Официант болуп иштедим, мойкада моющик болуп иштедим. Мындай бир магазиндерде, баягы магазинде бир нерселерди алып кеткенде чачылып калат го, аларды тизип, грузчик болуп иштедим, уста болуп иштедим. Чыкса анан акыры таксист болдум. Университетке тапшырганымда атам ошондо кичине элге таанылып калган малым эле. Университетте окуп жүргөнүмдө анан атам мага тико подарка алган. Тико алып берем. Бирок ошол тико менен кредитти төлөйсүң, контрагыңды төлөйсүң, анан кийин бизге акча бересиң. Хорошо деп мен баягы машинага кызыгып, макул деп алып алгам. Зато машина айдап жүрөсүң. Бирок артыңда ошончо акча иштешиң керек да. Кредит жабыш керек, контрагыңды төлөшүң керек, анан үйгө акча алып келишиң керек, продукт алып келиш керек. Уялганым эле ошентип такси кылып, күнү түн такси кылат элем. Бирок өкүнбөйм. Жакшы, азыр могул жерде могу Араманскийде пожарный жакта таксисттер бар. Черемушкага, Западныйга кетет. Ошол жерде азыр 1-2-3-4 аксакал дагы эле иштейт, такси кылып. Ошол аксакалдар менен чогуу иштеп, ошол жерде точка кылып ачканбыз. Чогуч эле Черемушкага, Западныйга барып, мындайынан 4төн адам алып, кайра келатканда холостой менен түшүп келе беребиз, же по пути клиент ала келебиз деп. Ошентип биз ушул жерде точканы ачканбыз. Азыр өтүп кетип атканда учурашып, токтоп учурашып калам. Студенттик кезиңиз кандай өттү эле? Студент кезде студент кезге келгенде Ош технологиялык университетине тапшырдым. Анан ал жерде окуп жүрүп, ошол жерден КВНге басым жасадым. Өзүм мектепте эле басым жасагам. Мектепте ойноп жүрүп, өзү менин бир тууган акелерим 3 тең КВНщиктер. Университетте КВН ойноп, ар бир университеттин өздөрүнүн университетинин атын чыгарып, жакшы ойноп жүрүшкөнүнө мен алардын КВНине барып, көрүп жүрүп, кызыгып, анан ошентип КВНге өтүп кеткем, спортту таштап. Андан кийин ошол университетке барып, университет аралык КВН ойноп, мен ФТИП деген факультетке тапшыргам, экология. Факультет технология, природопользование ушундай. Анан ал көп жылдан бери көп жыл эмес, бир дагы орунга илешпей экен. Ойношот экен, илешпей экен да. Анан мен университетке 1-курска барганымда эле КВНге балдарды алып, даярдап, өзүм эле 1-курс болсом деле өзүм даярдап эле, өзүмөн чоң курстагы 1-2 балдарды алып алгам. Анан алар менен даярдап туруп, анан 1-орунду алып койгом да. Анан алгандан кийин ошондо КВНге кызыгып, анда ШТК деп, өзүчө эле шайыр тапкычтар клубу деп. Анан орусча КВН да болот да. Анан ошентип ойноп жүрүп, анан мени Оштуунун сборныйына кошту. Анан Оштуунун сборныйына могул Асель Касымова деген эжекебиз бар го, ырчы эжекебиз. Ошонун бир тууган иниси бар, Акыл Касымов деп. Азыр жакшыраак бир жерде иштейт, милиция кызматкери. Анан ошол капитан эле, ошол мени немеге чакырып, нонеймге. Анда деле нонейм эле. Анан ошол, анан сборныйда ойноп калып, андан кийин алар окууну бүтүп кетишти, мен өзүм алып калып, анан кайра капитандыкты өзүм алып, анан Мурат менен Кадырды алып, анан ошентип анан ойноп калдык да. Чогулабыз, аз планыбыз бар, буюрса чогулуп, бардыгыбыз биригип бир кино тартабыз деген ойлорубуз бар, аз пландарыбыз бар. Анан чачырап кетти дегенде көп ушинтип неме болот, эми баягы тиричилик да, азыр тиричилик. Бардык команда менен бир болсоң, тиричилигиң бир аз оорураак болуп калат. Эми чын ачыгын айтканда бөлүшүп келгенде бир аз неме болуп калат. Анан ошон үчүн ар ким өзүнүн немеси менен чыгып кетишти. Кадыр менен Икрам аз той алып барат. Мурат дагы өзүнчө той алып барат. Мен той алып барчу элем, анан бир 2 жылдай болуп калды, той токтотуп коюп. Азыр киного тартылам көбүнчө. Анан кичине чакан бизнесим бар. Ошо бизнестерди кылам. Кыргыз киносу учурда аябагандай өнүгүп жатат. Ушул кино тармагына кантип аралашып калдыңыз?
жаакка катышып калганын себеби досубуз бар, өзүңүздөр билесиз, жакшы режиссер Сапар Сайназаров деген досум бар. Анан ал убагында кино тартып жүргөндө ага жардам берип, сценарий жазышып, ошентип ал мени киного чакырып тартып калды. Анан чоңураак фильмге деп ошол тамашанын артында жюриде отурган өзүбүздүн эле Жалал Абадтык акебиз Рысбек Жабиров мени бир жакшы бир киного чакырып, анан Түндүктүк келин деп кино тартылган. Андан жома жакшы образың бар десе мен да сүйүнүп көрсөтүп операсын образ экен. Бирок өкүнбөйм, эч качан өкүнбөйм да операсын. Себеби мага аябай жакшы бир неме берди, образ берди, жакшы бир стимул берди. Ошол кинонун артынан көп таанылдым десем болот. Операсын артынан аз керек болсо машинамдын артында деле жазылып турат операсы деп. Анан ошол операсын артынан кинодон кийин аябай көп кинолорго чакыра баштады. Өзү мен главный ролго катышпайм көбүнчөчү. Көбүнчө эпизодко катышам. Эпизод жакшы бир эпизоддун сценарийин мага предлагать этип беришет. А мен окуп жаккан болсо барып ойноп берем. Бирок ошол эпизод элге жакшы таасир этип, мындай сиңет да. Анан көп жылдан бери өзүм ойлонуп, сценарий жазып, кайра ойлонуп жүрүп, арадан бир 5 жыл өтүп кетти окшойт, 5 жылдан эле өтүп кетти. Өзүм операция жөнүндө кино тартам деп, анан быйыл кино тарттым. Операция деп кино тарттым, Бишкекке барып тартып келдим. Бою кичинекей иним менен, Баяман менен. Кино жакшы болду, жакшы мындай тарбиялуу жагы дагы бар, комедия. Ошо бул кино менин биринчи дебюттук кином болду десем болот. Анан көбү өзү биринчи дебюттук кинодо көбү аябай мындай кыйналат да, өзү бардыгы эле азыркы могу күчтүү кино тартып жүргөндөрдүн бардык биринчи дебюттук киносунда бардыгы кыйналган. Расходу чыкпай дегендей. Мен могу фильм операсы элге жакшы эсинде калган үчүн элдер жакшы келип берди киного. Анан кинода жаккан үчүн элдер жакшы сарафан радио деп коет го. Сарафан радио менен жакшы болду. Биринчи дебюттук киномду өзүм актадым десем актадым. Анан буюрса азыр башка бир экинчи кино менен алек болуп атабыз, сценарий жазып, ошол эле отурганыбыздын ылдыйыбызда офисим бар. Балдар менен келебиз, сценарий жазып, буюрса эмдеги жылы мартта болгон окуяны тарткан атабыз. Комедия, драма аралаштырып. Мисалы мындай экен да, түз эле мааниде тартып берсең элгечи, эл ошону жакшы кабыл албай эле деп эле өтүп кетет, көрбөй коет экен да. Ошону тамаша иретинде тартып туруп, тарбиялуу видео кылып, бирок тамаша иретинде тартсаң, ошол адамга жакшы таасир этилет экен да. Ошон үчүн биз өзүбүз деле ошол тамаша КВНде чыкканыбыз үчүн ошол тамаша иретинде көп видео тартабыз да. Бул ийгиликке кантип жеткенсиз? Ага чейинки жолдоруңуз, басып өткөн жолдоруңуз тууралуу дагы жалпы көрүүчүлөргө айтып берсеңиз. Мен аябай чынында орусча айтканда мечтам эле. Азыр айдап жүргөн машинамда могул биздин мурунку бир мэрибиз бар эле. Ошол маалда 570 машинасын футболдон чыгып келатып, ошо менин үйүмдүн ылдыйрагында жашайт эле да. Анан ошо 570 машинасын көрүп алып туруп, калп айтпасам ошол машинанын жанында семечка чагып, прям машинанын капталында ушундай эле бир жакында отуруп алып, сызга отуруп алып, семетке отуруп алып 1 саат карагам. Бай машинанычы. Ары жагын карап, бери жагын карап, 1 саат карап отурганда ошол үйдөн водители чыккан болсо эле эле. Водитель чыгып туруп анан баягы камерадан караганда анан чыгып укам эмне турасың багатан бери 1 сааттан бери отурасың го дегенден баары кетти деген эмес да. Анан
ошондо айткам да, ака биринчи жолу көрүп атам мына машинаны, бирок менин мечтам ушундай машина алсам деп мечтать этип атам, алсам буюрса деп мечтать этип атам десем, баягы кээ биркилер бар эке чийип коесуң дейт го, ал антип эмес, себеби ал деле туура түшүнгөн да. Анан машинаны ачып туруп анан ичин көр анда деп ичин ачып берген да. Анан руль жагына отуруп туруп, чын айтканда көзүмө жаш алып жаман кыйын неме болгон мечтать эткем. Андан кийин кыйла мечтать этип жүрдүм. Анан буну айтайын деген мечта кылып койсоң эле эмес, мечтать этиш керек экен, кыялданыш керек экен, бирок ошол нерсени аракет кылыш керек экен. Калып кетпеш керек экен, аракет кылыш керек экен. Аракет кылсаң берекет деген сөз чынында айтылган сөз экен. Мен аракет кылып көрдүм, аракет кылдым, буюрса ошол нерсеге жеттим, мечтама. Андайдын бир эмес 3 машинасын айдадым. Азыр деле мен көчөдө ушинтип, машина сонун экен го деп, мен баягы айыл жергесине барып каласың, кичинекей балдар бар, окуучу балдар бар. Ошолор ушинтсе баягы водительди эстейм да. Үмүтүн сындырбайсың. Ооба. Ачып берем. Анан жолдо келатканда баягы окуучу балдарды кол көтөрсө, баягы айыл жергесинде жүрүп кетип атсаң, кол көтөрүп калат го. Анан токтоп, машинага салып, мектебине чейин апарып таштап коем. Себеби ошол балдар дагы отурганда мечтать этет. Өткөндө Алайга барып келатсам, бир балага кол көтөрүп калды. Эми мектепте окуйт, чоң эле бала экен. Анан кол көтөрүп калды эле, токтоп, жүрүп ошко чейин ала кетем дедим. Маада жактан кол көтөрдү. Анан мен телефондон сүйлөшкөнчө келатам, ал жаныма отуруп алган. Телефону видео аябай тартып атат да. Анан мен өзүм деле эстеттим да баягы балага. Анан баягы түшүп келатканда айттым. Кам мечтать эте бер дедим. Бирок аракет кыл. Бул машинадан дагы 1000 эсе жакшысын айдайсың буюрса деп. Ошого азыркы эми өзүбүз деле жашпыз го, бирок менен кийин өсүп келаткан кичинекей поколениеге айтам, аракет кылууга депчи. Окуш керек, эң негизгиси окуш керек. Мен убагында бир аз окуй албай калганым үчүн аябай өкүнөм. Атам оку десем, ооба окуйм дей берчү элем. Азыр мен ошол атамдын нерсесин айтып жүрөм да балдарыма, оку деп. Анан балам келип калат, мынаны не кылат десем, тип карап түшүнбөй калсам, бар апаңа барчы деп. Ошон үчүн азыркы жаштарга айтарым, ата эненин акчасын эмес, аракет кылып иштеп, наоборот ата энени багыш керек деп ойлойм.